Биздин келгенибизге ушул жаңы чекке көчүп келгенибизге 20 жыл болуп калды. Ошол жылдан бери ушул каналдан суу ичебиз. Айла жок, башка иче турган суубуз жок. Бала чакабыз деле ушул мал деле ушул каналдан суу ичет. Балдар деле киринет бардыгы. Мага канал бойлоп караганда малдын өлүктөрү деле мусорлор деле толуп тура. Айла жок, ичебиз ушул суудан. Башка иче турган суубуз жок да. Мажбур. Азыр эле настроение болуп калдык ушинтип. Жамгыр жаап бопбоз болуп калган экен суу. Мажбур тунтуп ичип атабыз. Тез эле болуп турат. Жаан жааса эле бопбоз болуп калат да. Жолдордо шагыл төгүлгөн эмес. Мынау жаңы айыл түшкөн биздин мынау Куршап поворотто 2-айылда. Ошо жаңы көчөлөр азыркы учурда шагыл дагы төгүлө элек. Ошол кышында аябай балдар мектепке барганда кыйналып, тизеден баткак болот. Ошолорго ушу шагыл төгүп, ушундай маселелер көп жаралып атат. Баткак, машина жакшы жүрө албайт, тайгаланат, машина кире албайт. Mына жерден келген машиналар тыгылып, көп көчөйүп пробка болуп, адамдарга кыйынчылык жаратып атат да. Анан грузовойлордагы, КАМАЗдардагы салып бул жерде келип токтоп эки жагынан жүрүшкө мүмкүн болуп атат. Көбүнчө ушу суббота, жума күндөрү да. Жумага дагы адамдар келишет, анан суббота мал базарыбыз бар буякта. Биринчиден жолубуз тар. Экинчиден мына базарларыбыз дагы мынаяка чыгып барышкан. Балдар өтө албай калышат. Базарга келгенде кыйналышат. Кысасы жол тар да? Тар. Азыркы убакта биздин айыл өкмөттө жер тилкеси боюнча маселе өтө курч турат. Бүгүнкү күндө бизде 3000ден ашуу жаран кезекте турат. Чечилбеген маселе себеби трансформация жерди өтө узакка созулуп чечилбей жатат да. Чечишке аракет кылып атабыз бүгүнкү күндө. Канчалык деңгээлде чече алабыз, бирок бардык жарандын көксөгөн максатына аткара албайбыз деп ойлойм да.